Саламатсыңарбы алтын жаштар? Бүгүн биз силер менен 19-20 кылымдардагы кыргыз кол жазма адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири Нурмолдо Наркул уулунун чыгармачылыгы жөнүндө кеп кылабыз. Нурмолдо Наркул уулу 1838 жылы Кыргызстандын түштүгүндөгү Жалал Абад областына караштуу Ала Бока районунда Кош Терек айылында жарык дүйнөгө келген. Нурмолдонун ата теги айтылуу аалым адамдар болушкан. Нурмолдо атабыз 9 жашка чыкканда ошол өзүнүн айылындагы мечиттен кат сабатын ачкан. Ошол окуткан молдо аябай баланын зээндүүлүгүн көрүп, 2 жылдан кийин Намангандагы медресеге окууга жөнөдүт. Ошол медреседе, молдо кыргыз медресесинде окуп жүрүп, ал мугалимдик дагы, мударистик деп коет, кесипти аркалайт. Албетте совет доорунда молдолордун, ислам илимпоздорунун артынан аябай көп куугунтук жүргүзүлгөн. Ошондуктан анын жазмалары ошол мезгилде жок кылынган деп айтылат. Балким анын урпактары, балким анын туугандары өздөрү коркконунан жок кылгандыр. Ошо СССР мезгилинде Нурмолдонун төкмөлүк өнөрү дагы белгилүү болгон. Токтогул, Жеңи жоктор менен дагы башка акындар менен айчыккандары жөнүндө айтылып жүрөт. Эгемендүүлүк келгенден кийин гана биздин Нурмолдо атабыздын чыгармачылыгы изилденип, атайын китептер жарык көрүп, анын чыгармачылыгына көңүл бөлүнүп, Нурмолдо атабыздын ошол Замана деген Молдо кыргыз медресесиндеги ыр деген китептеги Замана жөнүндөгү ырында анын башка акындардын өзгөчөлүгү айтылат. Анткени ал башка заманчыл акындардан айырмаланып, Нурмолдо атабыз орустардын келишине оң көз карашта болгон. Нурмолдо атабыздын чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар бир топ. Ошолордун белгилүүлөрүн айта кетейин. Бул белгилүү адабиятчы, илимпоз Советбек Байгазиев, ошол эле учурда дагы окумуштууларыбыз Абдыганы Эркебаев, Аскар Какиев сыяктуу белгилүү инсандар анын чыгармачылыгына өтө көңүл буруп, абдан сонун макалаларды жазып, чыгармаларын изилдеп, жыйнак кылып чыгарып, алар жөнүндө пикирлерин, өздөрүнүн бааларын беришкен. Нурмолдо атабыз өтө көп кырдуу талант болгон. Биринчи эле таланты ал улуу педагог болгон. Биринчилерден болуп мектепке ал эне тилди, манасты, кыргыз эл адабиятын окуу сабак кылып киргизген. Анын табыпчылык өнөрү дагы өтө күчтүү болгон, абдан көп ооруларды айыктырган деп айтып жүрүшөт. Ошол эле учурда ал төкмө акын да болгон экен. Көбүнчө ошол Токтогулду ээрчитип жүрүп, төкмөлүк өнөрдү үйрөткөн деген дагы кептер айтылат. Нурмолдо атабыз манасчы болгон экен. Болгондо дагы Сагынбай атабыз менен, Балык Ооз аталарыбыз менен ээрчишип жүрүп, 7-8 ай бою манас айткан деп аңыз кылышат. Нурмолдо Наркул уулу улуу акын болгон. Анын абдан көп тематикадагы ырлары бар. Ал ырларын азыр эл ичинде кеңири белгилүү. Нурмолдо атабыз кыракы саясатчы болгон экен. 1916 жылкы көтөрүлүштү ошого каршы чыккан, ошол теңсиз кармашта кыргыз эли кырылып калаарына көзү жеткен үчүн ал бул көтөрүлүшкө каршы болгон. Нурмолдо атабыз опсун сыйкырчы деп да айтып жүрүшөт. Анын бир көз ачыктык, алдын ала көрүүчүлүк касиети болгон экен. Эми Нурмолдо атабыздын бизге баардыгыбызга белгилүү болгон өтө белгилүү Надан менен Пайгамбар деген чыгармасына бүгүн көңүл бурушубуз керек эле. Бирок мен муну силерге өз алдыңарча берем. Сөздүк жумуш ошол жүргүзөсүңөр. Анткени ошол чыгармадагы жанагындай түшүнүксүз болгон сөздөрдүн баарын мен жазып койдум. Эми тапшырма чыгарманы окуп эссе жазып келүү.